жигит кызды бир көрүүгө шашканда. Тумар радиосунда кечки шоу Тумарта. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумарта. Кутмаду кечиңиздер менен ардактуу достор, адаттагыдай эле Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм кечки шоусу старт алды. Микрофонда атыжөнүм Гүлкайыр Нурматова. Ал эми биздин куттуу студиябызда конокто Чоро тобунун солисти Нурболот Теңизбек. Кош келипсиз. Кош келдик. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Кандай келип алдыңыз? Биз сонун. Жакшы келдик. Көптөн бери Тумар радиосунун толкунуна чыга элек. Чыга элек болчубуз. Биздин куттуу студиябызга биринчи жолу келип атасыз. Биринчи жолу келип атам. Абдан сонун болуптур. Эмне дечү эле жанагындай. Корнуш жайлуу болчун. Жайлуу болсун дечү эле. Рахмат айталы. Жакшы, баары сонун. Маанай да жакшы. Сонун. Жолдор? Пробка. Жолдор мен жакын жерден келдим, пробка деле болгон жок. Жакшы. Баары сонун демек, сиз экөөбүз шоунун башында эле келишим түзүп алалы. Шоунун жүрүшүндө ушундай сигнал жаңырат. Уктук, Ал жаңырышы менен мен саякаттаганды абдан жакшы көрөм деп айтышыңыз керек. Жаңыргандабы? Ооба. Эгерде өткөрүп жиберсеңиз эмне болот билесизби? Эмне болот? Шоунун соңунда сандыктын ичинде катылган тапшырманы аткарасыз. Ушул үндү, ушул добушту укканда эле мен саякаттаганды жакшы көрөм. Мен саякаттаганды жакшы көрөм деп айтышым керек. Толугу менен айтасыз. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Түшүндүк, Тапшырманы дагы түшүндүк, Кокустан жаңырат бул сигнал. Сиз сүйлөп атканда, балким ырдап атканда. Аны эч ким билбейт. Репетиция кылып алганда кеттик. Мен саякаттаганды жакшы көрөм. Абдан сонун. Ардактуу достор жана теле көрүүчүлөр, биздин коногубуз Чоро тобунун солисти Нурболот Теңизбекке суроолор болсо, куттуктоолор болсо, узатыңыз 770-96-1025 WhatsApp номерибиз, 6100 касандары, Тумар Чекит ФМ медиа порталы кызматта жана ошондой эле коногубуз учурда биздин Тумар ФМ инстаграмыбызды жүргүзүп жаткан учур. Баса, бул шоуну жаңы клип менен баштайлы деп чечтик. Эксклюзив Тумар радиосунда Арсендин аткаруусунда Балама деп аталат. Бул буга чейин да ырдалып келген. Бирок клиби өзгөчө болуптур. Бул ушул чыгарманы билесизби сиз? Билем. Ирина Шот ырдаган, Сөздөрүн билесизби? Дегенби? Ооба, бир куплет ырдап өтпөйсүзбү? Мен ошонун сөздөрүн билбейт экенмин, бирок обонун билем да. Обону, Алдей деген эле жерин билесиз. Алдей дегенин билем. Кеттик анда, ардактуу достор, Тумар радиосунда жана ошондой эле Тумар ТВ телеканалына кошулуңуздарды, жалпыңыздарды чакырып өтөлү. Азыр болсо Тумар ТВ телеканалында жаңы клиптин бет ачары. Чоро тобунун солисти Нурболот Теңизбек экөөбүз буюрса комментарийлерди күтөбүз. Узатыңыздар, бөлүшүңүздөр. Баса тактар барбы Инстаграмда? Кызыктуу билдирүүлөр барбы азырынча? Азырынча очкиңди чечсең деген. Очки көзүңүз ооруйт. Мен көзүм же сулуулук үчүн? Жок. Жакында эле ойгондум мен чөз. Анан мага таң болот азырчы. Анан очкини тагып алсаңыз. Көзүм бир аз шишигенден байланыштуу, бир аз шишик тарагыча деп мындай. Кичине болсо дагы. Очки жаап турат дедиңизби? Биротол эле кара очки тагына албайт билеңиз. Ошо карасы бар болчу, анан муну эле тагына алайынчы дедим. Күн жок болгондой. Баса силер жакында эле Чоро тобу Айчы аттуу жаңы клипти тартуулаптырсыздар. Абдан жакшы чыгыптыр, биз дагы көрдүк. Бул кайсы мамлекетте тартылган? Бул деген биз Ноорузга карата Европага барып келдик. Биринчи ошол Германиядан баштап Швейцарияга койдук. Германияда концерт койдук биздин мекендештерге. Ал жакта 2 күн болуп, анан Швейцарияга барып, анан Италияга барып, анан келдик да. Ошол убакта ошо Швейцарияда көбүрөөк убакыт жүрүп калдык. Ошол учурдан пайдаланып жөн келбестен. Ошо бир эле мамлекетте тартылды, Айчы. Айчы деген клипти ошол жактан тартып. Оператор ала бардыңар беле? Биз деген ал жакка клип эле эмес, кинода тартып келгенбиз. Ошол жактан биздин жаңы продюсерибиз, досубуз болот, Улукбек Дүйшөбаев деген. Ошол досубуз жаңы тасма тартам деп, ошо менен бирдикте оператор да барган, иши кылып.
Ал тасмага силердин тийишиңер жок, Тасмага тийишибиз бар. Тасмага да тартылып келдиңер. Ооба. Кимдин ролун аткардыңар? Ырчы? Ал азырынча эме болуп турат, баягы сыр боюнча айтылбай турат. Бүткөндө буйруса толугу менен буйруса чыгат. качан күбө болобуз ал тасмага? Ушуну бүтүшүн мен точно билбейм, биздин продюсерибиз билет, Улукбек. Өзү тартып атат ал. Ошо кино жаатында биринчи жолу алгачкы кинолордун бири болот да. Жакшы. Гастролго барганда силерди ким каржылады? Каржылаганы негизи чет мамлекеттеги ошо биздин жарандар чакырганда, биздеги ырчыларды концерттер болгондо бирден экиден эле барышат да көбүнчөчү. Ашып кетсе үчөө барышат. Анан жалпысын ошо жол, тиякта жатакана, тамак аштын баарын төлөп беришет экен негизи. Биз 10 эмес 9 киши баргандыкка байланыштуу бизге ошол жартылай болуп калды да. Жарымын өзүңөр, жарымын алар. Ошол сыяктуу болуп калды. Акча да таба келдиңерби? Акча эми кандай айтсам, ал жакта баягы кымбатчылык экен. Европада бардык нерселер кымбат, анан тапкандарыбыз ошо өзүбүзгө эле күнүмдүк эмеге кетип атты. Бирок жер кыдырып, эл көрүп жакшы маанайда, жакшы эс алып келдик десем. Канча жүрдүңөр ошондо? 16 эле күн жүрдүк. 16 элеби? Сиз үчүн эле. Абдан жакшы. Бул жакта сигнал жаңырып атат. Негедир сизден эч кандай реакция жок. Мен саякаттанды жакшы көрөм. Угуп атам сизге жакшы эле мына. Мен саякаттанды жакшы көрөм. Берилип кеттиңиз окшойт. Ардактуу теле көрүүчүлөр, угармандар, жалпыңыздарды биринчиси эме болбойбу, баягы предупреждение деп коет го. Эскертүү болсунбу? Эскертүү болсунчу. Макул, эске алалы. Томар таймда сүрдө өткөн суроолор. Дал ушундай ушул рубрика сүрдө өткөн суроолор деп аталат. Коногубуз Чоро тобунун солисти Нурболот азыр 20 сурообузга ооба жок деп жооп берет. Түшүндүк, Сизге 1 мүнөт берилет. Эч кандай түшүндүрүүнүн кереги жок, ооба жок. Ооба жок. Даярбызбы? Даярбыз. Корккон жоксузбу? Эми бир аз эме толкунданып атам. Жооп бергенге аракет кылабыз. Баары жакшы болот. Буюрса, кеттик анда. Коомдук мончого барып, кийимиңизди урдаттыңыз беле? Жок. Айымдардын кийимин кийип сахнага чыктыңыз беле? Жок. Маршруткада телефон урдаттыңыз беле? Жок. Байпаңызды кийерде жыттайсызбы? Ооба. Мурдуңузду чукуйсузбу? Ооба. Сүйгө акча төлөгөнсүзбү? Жок. Сиз ырдап жатканда свет өчүп калды беле? Ооба. Сизден жакшы ырдаган ырчыларга ичиңиз күйөбү? Жок. Секонд хендтен кийим алгансызбы? Ооба. Бирөө сизден карыз акча алып бербей койду беле? Ооба. Үйдө жатып алып, азыр жетип калдым деп алдайсызбы? Ооба. Башыңызды кир самун менен жуйсузбу? Жугам. Чоро тобундагы балдар менен атаандашсыңарбы? Жок. Эстеп алып уялган жагдай барбы? Ооба. Кыздарды ыйлаттыңыз беле? Жок. Тоналка көп колдоносузбу? Жок. Тамеки чегесизби? Жок. Спонсоруңуз барбы? Жок. Мушташкан жагабы? Жок. Кой союп устуган тартканды билесизби? Жок. Баары эле жок болуп кетти. Ооба жок деп жооп берүүгө 20 суроого жетиштиңиз, бирок азыр тактайбыз, биздин биякта детектор бар. Ооба, калп айттыңызбы, чын айттыңызбы, байкайлы. Чын айтканга аракет кылдым. Коомдук мончого барып кийимиңизди урдаттыңыз беле дегенде жок дедиңиз, Ооба. Урдаткан эмесмин. Жакшы. Айымдардын кийимин кийип сахнага чыкпаптырбыз. Чыккан эмесмин. Маршруткада телефон урдатпаптырбыз. Урдаткан эмеспиз. Свет өчүп калган учур болбоптур, сиз ырдап жатканда? Болгон. Эмне болуп? Мындай учурлар көп эле болуп калат. Мисалы, фонограмма ырдап жатып өчүп калганда. Жок, андай чоң болгон эмес, бирок баягы айыл жергелеринде болот го. Гастролдук турларда, ошондой учурларда өчүп калган болгон көп эле. Фонограмма менен ырдап атканда өчүп калды беле? Жок, фонограмма менен ырдаганда. Колдонбойбуз деп койбойсузбу? Фонограмма чынында көп колдонбойбуз. Мен өзүм жалгыз чыгып калганда балким болуп калышы мүмкүн. Бирок топ менен чыкканда ал жакта сөзсүз түрдө жандуу ырдайбыз. Өчүп калса деле үндөрүбүз калышы мүмкүн, кыйкырып. Жакшы. Бирөө сизден карыз акча алып бербей коюптур, Ооба, андайлар болгон. Көп эле болот окшойт, Эми аябай көп эмес, эми болгон да андай. Мага да акча берип туруп. Унутуп калсаңыз жакшы экен. Үйдө жатып алып, азыр жетип калдым деп алдайт экенсиз, Эми баягы кээ бирки учурларда
бирөө күтүп атканда аябагандай баягы жини келип кетпесин деп жумшантырып азыр чыгып атам мына. Мен саякаттанды жакшы көрөм. Жакшы. Угуп калдыңызбы? Угуп калдым. Жатып алып алдайсыз анан бартам деп. Эми дайыма эмес, кээ бир учурларда болот. Андан аркысы кандай болот? Алдап койдуңуз. Эми андан аркысы кечиккенде эми жетип калдым деп баягы жини келип кетпесин, баягы болду деп кетип калбасын деген ойдо. Мына күтүп турат дедиңиз да? Күтүп турат, жок дегенде бир 5 минут чоём деген ой менен баягы болот да. Эми дайыма алдабайм антип. Устукандарды билет экенсиз, тартканды, кой союп. Жок, билбейм. Ооба дедиңиз го? Жок деген болуш керек. Жок дедиңизби? Устукан чындап билбейм. Дагы бир суроону тактайлы. Азыр сүйүүгө акча төлөбөптүрсүз, Жок. Сүйлөшкөн кызыңыз барбы? Сүйлөшкөн кызым бар. Бирок акча төлөгөн эмес. Эч кандай. Мен менен сүйлөшүп койчу. Дагы байпаңызды кээрде жыттайт экенсиз, Балдардын баары эле жыттайт окшойт, Билбейм, мен баягы бир жолу кийесиң, анан кээ бир учурда жыттанып калат, кээ бирде жыттанбай калат дегендей. Жыттанса таштап коесуң, жыттанбаса дагы бир жолу кийгенге мүмкүнчүлүк болот. Жакшы. Эстеп алган жагдай бар экен. Кандай дейсиз? Эстеп алып уялган жагдай бар экен, Ооба, андай учурлар. Айтып бербейсизби? Эми баягы. Эмне болду эле? Эми кээ бир мындай учурлар жашоодо көп эле болот болуш керек, баягы бир нерсени туура эмес кылып алып анан баягы эстеп алып ошону кылбай эле койсом болмок. Балким жөн эле өткөрүп койсом болмок экен. Андай нерселер көп окшойт. Мындай нерселер эми көп эле болот болуш керек ар бир адамда. Тумар радиосунда Тумар тайм. Дал ошондой достор, 18:24 ал эми Тумар радиосунда жана Тумар ТВ телеканалында Тумар тайм кечки шоусу уланууда. Конокто болсо Чоро тобунун солисти, ырчы, таланттуу Нурболот Теңизбек. Эмнеге Теңизбек? Дегендер жок. Негизи меники башынан эле ушундай болчу. Баягы метрка аласың го, төрөлгөндө ошондо эле менин атам өзү ушундай кылып жаздырыптыр. Нурболот Теңизбек деп элечи, баягы европейский фамилия да. Заманбап. Заманбап, ошондо эле кылып коюптур да. Нурболот Теңизбек деп. Анан көп баягы бизде метркада имя, отчество, анан фамилия деген үчөө бар го. Ооба, бирөөсү жок. Ошого фамилияга жазылып калыптыр да, Теңизбек болупчу. Анан эми Теңизбек фамилия сыяктуу негизи отчество да. Ошондой болуп жүрүп мектептен, садиктен башталды да. Метрка менен баягы Нурболот Теңизбек деп эме жаздырып койсок эле Нурболот уулу Теңизбек деп оңдоп коюшат да тигилерчи. Туура эмес болуп калды окшойт деп анан как это деп эле мен саякаттаганды жакшы көрөм. Аябай мактангандай болуп турбайсыңбы? Анан ошондой көп боло берип, анан кийин паспорт алгандан кийин да Нурболот Теңизбек деп алсак, паспортный столдогулар кайра Теңизбек уулу Нурболот деп өздөрү тууралап жазып коюштур да. Анан ошондон баштап эле такыр болбой атып, анан кийин паспортумду Нурболот Теңизбеков кылдырдым. Азыр оф бар, Азыр оф бар, бирок мындай чак өзүм чыкканда Нурболот Теңизбек деп эле кыскартып эле чыгат экенсиз. Инстаграмдан да карасак Нурболот Теңизбек кыска эле. Биз дагы ойлондук эмнеге деп. Балким бул баягы Нурлан Насип мерген турган Бруно Марс деген сыяктуу. Жакшы. Ошол сыяктуу эле. Сиз ырда даярдап койдуңуз, угармандар үчүн. Бул жактан бизге түз эфирден толук кызды көп суранып атышат. Ошол толук кызды аткарып берелик бир сап. Бир куплет. Жарайт. Ат чапсаң ат мыктысын алыстаткан, арт жакта азаматтар калып жаткан. Санага чөгүп кетип бүт каранын, саматтын далайларды алыс жактан. Эй, толук кыз, ой, толук кыз, тойбой сенин элесиңе топ жигиттер ашыкпыз. Азаматсыз.
баса ушул чыгарма менен Түрк Визион 2013 сынагына барып финалга жеткенсиңер, ооба, бул жактагысына. Кандай жылмаюу менен эстейсиңер негизи сынакты? Албетте, ал күндөр кандай сезимдер пайда болот эстегенде? Түштөгүдөй эле болуп калат экен өтүп кеткенден кийин. Ошол учурда аябагандай толкундануулар болуп, жаңы сахнага кадам таштап, окумуш жүрөктө эргүүлөр болуп, аябай сонун сезимдер болгон. Ошол сынакка катышып жатканда абдан сүрдөнүү болду беле? Албетте, толкундануу болгон. Баягы биз топ менен жаңы чыгып эле сахнага, эми жаңы чыгып аткан кез болчу. Анан ошол учурда эле Кыргызстандын атын баягы 24 мамлекетте намысын коргогон биз үчүн аябагандай бир чоң жоопкерчилик болгон. Анан ошо менен бирдикте толкундануулар дагы аябагандай болгон. 7-орун деле жакшы. Ооба, финалга өтүп ошондо кичине баягы эме болгондо, биринчи тажрыйбабыз бир аз азыраак болуп калгандыктан байланыштуу деп ойлойм да азыркы учурдачы. 7-орун бул балким азыр болгондо биринчи орунду алмакпыз деп ойлойсуз. Алмакпыз деген ой келет. Андан кийин сынактарга катыштыңарбы, катыша элексиңерби? Андан кийин ушу тилекке каршы чоң конкурстарга катыша элекпиз. Бирок пландардачы? Планда алдыда бар буюрса. Бирок баягы топ менен катышканга көп ылайыгы жок болуп атат да, көбүнчө эле конкурстарчы. Бирок өзүңүз катышайын деп атасыз. Өзүм деле катышайын деген ойлорум бар болчу. Эми азырынча ага даярдана элекмин. Буюрса деген. Баса топ демекчи, балдар менен мамилелериңер кандай? Топтогу таарынышкан учурлар болобу? Бири-бириңерди укпай? Албетте, андай учурлар көп эле болот. Баягы келишпеген учурлар болот. Азыр эле репетиция барып келдим. Бир ырды таңдасаң, бирөөнө жакпайт да. Ал таңдаган ырды сага жакпайт дегендей ушундай эмелер көп болот да. Анан кандай жыйынтык чыгарасыңар аягында? Ошентип атып эле баягы улуулардын сөзүнө эметип мындай аягында бир келишимге келебиз. Анан мисалы баягы топ болгондон кийин сөзсүз түрдө баягы кыйынчылык учурлар көп болот да, любой жагынан. Баягы оңой жеңилдик дагы жагы бар. Баягы биргелешип бүтүрсөң бүтөт бир нерсеничи. Анан жанагындай дагы бөлүшүп талашкан дагы учурлар көп болот. Мисалы топтогу балдарга жаккан ыр сизге жакпай калды дейли. Бирок сиз ырдаш керек болуп атат. Ошондой учурлар болобу? Андай учурлар болот. Андай учурлар болуп эле келет. Айла жогурдаган ырлар бар, Андай деле ырлар бар. Эми бул чыгармачылыкта эми топ болгондон кийин ошондой болот экен. Кээ бирде мага жаккан ырды тигилер айла жок ойношот да. Бирок сиз жырга ырдайсыз. Ошондойлор болуп турат экен. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар Тайм кечки шоусуна кош келиңиздер, ардактуу достор. Мыкты маанайда уланууда. Ал эми биздин куттуу студиябызда болсо конокто Чоро тобунун солисти Нурболот Деңизбек. Телефонуңузду карап калдыңызбы? Сонун СМС келген окшойт, Биз менен деле бөлүшүп койбойсузбу? СМС мен жөн Инстаграмды карап. Инстаграмда кандай кат бар берилип кеттирмин. Бул жакта Инстаграмда Тумардын прямой эфири болуп атат. Өзүңүздү карап турасызбы? Өзүңүздү абдан жакшы көрөт окшойсуз, байкашыңыз. Мен жакшы көрөм мындай эле депчи. Эми адамдар өздөрүн кандай жакшы көрсө, мен деле ошондой жакшы көрөм. Сүйлөшкөн кызы бар бекен, байке бойдок бекен деп сурашыптыр. Бармандар сүйлөшкөн кызы бар экен, аты ким? Азырынча бойдокпуз. Аты сыр боюнча эле турсунчу. Бирок негедир башкачылар кызы бар болсо деле жашырышат да, жок депчи. Сиз жашырбай калыптырсыз. Демек жакын арада үйлөнөт окшойсуз, Нурболот? Кудай буйруса. Эми ушул жылыбы? Аябай жакында деп айтпайм, бирок Кудай буйруган убакта деп турабыз. Жакшы. Калпайтып койдуңуз, Тумар ишиңерге ийгиликтерди каалайбыз. Жана Нурболот байкеге дагы ийгилик деген экен. Мүмкүн болсо сүйүү баллы деген музыкалык чыгарманы ырдап берип койсунчу деп СМС билдирсин. 18-32 менен аяктаган абонент узаткан. Ырдайбызбы? Ырдап берели. Макул анда. Кеттик. Дароо эле баштай берейли. Сүйүү балы жайнасындагы, сүйүүсүз өткөн адам барбы? Бир сүйүнүп, бир тартып кайгы, күчтөн түт сезим алсыз жанды.
Азаматсыз. Чоң рахмат. Бул чыгарманын жаралганына көп эле жыл болуп калды. Бул чыгарма 2014-жылы жаралды. 4 жыл өтүптүр арадан. 4 жыл билинбей өтүп кетти. Сөз обону кимге таандык? Мунун сөзү мен саякаттаганды жакшы көрөм. Бул сөзү Чыңгыз Турдубековдуку. Досубуз болот. Анан болсо обону биздики Марат Абылов, биздин көркөм жетекчибиздики. Ошол. Анан бул чыгарма мындай болуп жаралып калган. Сүйүү жазуу деген тасма тарткан. Гүмөндөр Абылов деген мен атам болот. Ошол тасма казактар менен казак-кыргыз бирдикте тартылган кино. Ошол киного саундтрек керек болуп калып, кинонун музыкасын биздин ошо Марат байкебиз жазып, анан саундтрегин биз ырдап калганбыз. Нурболот ырда деди. Ооба, анан ырдап калдык. Башында көп деле мындай эме болгон эмес, анан баягы сөзүн алып эле текст ону билчүмүн. Анан текст даяр болду деп Чыңгыз Турдубеков жазып келиптир. Анан ошондон кийин эле барып эле студияга барып ырдап койгом. Мындай көңүлүмө тойбой калган да, чын айтканда. Ай, кичине дагы даярданып, анткени шаштырып коюшту да, бизге саундтрек эртерээк керек деп. Анан дагы кичине даярданып алып ырдасам болмок деп жазылып калган да. Анан кийин карасак радиодон кетти, тияктан кетти, клипи кетти анан. Кайра ырдаганга кеч болуп калдыбы? Уже кеч болуп калды. Анан карап атып эле ошо калып калды ошол бойдон. Ошол бойдон клип тарттырдыңар, э? Эми мындан да сонун болмок экен да? деп ойлой берем да менчи. Ошол анан кийин көнүп калдым, мен деле көрүп, ырды эле жагып калды кийинчерээк. Тумар радиосунда Тумар Тайм. Тумар Таймда пробка оюну. Дал ушундай ардактуу достор, азыркы учурда пробкада турган угармандар көп болсо керек. Сиз дагы азыркы тапта жол тыгынында турсаңыз, анда бизге байланышка чыгыңыз дагы. Коногубуз Чоро тобунун солисти Нурболот Теңизбеке. Тапшырма берип, көңүлүңүздү көтөрсөңүз болот. Балким ырдатасыз, бийлетесиз, каалаган тапшырмаңызды бересиз дагы. Тумар радиосунан фирмалык билектерге ээ болуңуз. Нурболот, кандай карайсыз? Жакшы карайм. Даярбызбы? Ардактуу достор, студиябыздын номери 0312 51 01 81. Учурда бир гана пробкада турган угармандарды күтөбүз. Байланышка чыгып, өзүңүздүн тапшырмаңызды берип, бизден жакшынакай билектерге ээ болуңуз. Азырынча биздин Instagram баракчабызда каттар барбы? Бар, Түркияга салам. Эмне маанайыңыз чогуп калды телефонуңузду карагандан кийин эле? Жок, баары сонун. Мен баягы ойлонуп кеттим окшойт бир аз. Эмнени ойлонуп? Каттарды окупчу. Эмне ойлондура турган кат барбы экен? Бери кара. Жакыныраак сүйлөңүз. Мени урушуп атышат. Телефонду бери окуп карап коюп туруңуз депчи. Угарманыңыз бар байланышта? Кабыл алалы. Саламатсызбы? Саламатчылык. Саламатчылык, атыңыз? Бактияр. Бактияр, пробкадабызбы учурда? Пробкада турам, в принципе, да. Аха, кайсыл көчөлөрдүн кесилишинде? Пучка жибек жолу. Пучка жибек жолу. Анда пибилдетиңиз? Бактияр? Кана? Жакшы болбой атат. О, Бактияр, пибилдетиңиз анда дароо. Ишенели сизди пробкада деп. Угулбай атат, жакшы. Бактияр. Мейли, кийинки угармандарыбызды каалап туруп өткөзөлү. Ардактуу достор, студиябыздын номерин дагы бир ирет кайталап өтөлү. 0312 51 01 сандарын терип, коногубузга тапшырма берип, жакшынакай Тумар радиосунан фирмалык билектерге ээ болуңуз. Коркпой элесизби? Жок. Тапшырмалардан? Жок. Корккон жокпуз. Жок, корккон жокмун. Неге? Абдан сонун. Саламатсызбы? Да, кайрылы мен Бактияр. Бактияр, эми угуп атабы сизге? Ооба, болот. Жакшы, анда дароо эле пипилдетиңиз. Бактияр? Да. Пипилдетпейсизби? Ишенели да биз пробкада деп. Угуп атам. Угулбай атат. Кана? Эми угулду. Бактияр, анда дароо эле тапшырмага өтөлү. Кандай тапшырма беребиз коногубузга? Кыйнабай эле коеюн, бир жакшы көргөн анекдот болсо айтып берсе жакшы болот эле. Макул, аткарабыз, буюрса.
эмне кылабыз Нурболот? Ошо анекдот жактан кичине жогорак эле. Анекдот эстешке. Бактияр, Да. дагы барбы? Башкачараак. Тапшырма. Бактияр. Анда в принципе ушул эле болчу мен. Мейли анда анекдот айтып бергенге аракет кылып берсин, Анан Бактияр, сизди күтөбүз. WhatsApp номерибизге жазып коюңуз. 770-96-10-25 WhatsApp номерибизге жазыңыз. Дагы белегиңизди качан кайдан алып кетесиз, ал тууралуу сизге түшүндүрүп беребиз. Бактиярга жакшынакай белектерибиз бар баса. Кандай анекдот айтып беребиз анда? Ошо анекдоттордон. Кызыктуу окуя эле айтып бербейсизби анда? Кызыктуу окуя да келбей калат да мындайда. Күлкүлүү, мисалы, окуу жайда окуп жүргөндө, Улуттук консерваторияда окудуңуз. Ал жакта кызыктуу окуя, Агайлар менен, эжейлер менен аябай көп болот да негизичи. Ошону бирөөсүн. Ошону эске түшпөй калаткан. Бир баягы группадагы бир окуяны айтып берейин. Биз деген баягы жаңы топ менен чыгып, жаңыдан машыгып, мен саякаттаганды жакшы көрөм. Анан баягы репетиция болуп атат да, анан баарыбыз анда эч кимде машина жок, баарыбыз маршрутка менен барчубуз да. Репетиция 12-чи микрорайонда машыкчыбыз, анан ошол жактан кечирээк чыкчубуз, бир аз кечирээк чыгып, анан группада Бексултан деген даспабыз машина алды. Анан баягы көнүп калган адат менен эле машинаң кут болсун деп, машина менен ал бизди жеткирип коюп, анан ушинтип кетчү да. Жаңы алганда ошентип атып эле бир күнү унутуп коюптур ал машинасынчы. Биз деле унутуп калабыз да ал эстебесе, анан чыгып алып баягы көнгөндөй эле маршруткага түшүп алып эле үйгө баратсак эле тиги мен машинамды унутуп калган турбаймынбы депчи. Ошондой учурлар болгон. Убагында кызыктуу болгон. Күлкүнүчтүү болгон да. Машинасын унутуп калды. Машинасын таштап коюп, баарыбыз маршрутка менен кетип калганбыз да. Аны таштап салган турбайсыңарбы, ал баланы? Унутуп коюп эле. Жок, ал биз менен кетип атпайбы? Машинасын унутуп калып атат өзү, эми түшүндүк. Ошону эле айтайын деген. Жакшы. Бактияр байкен окумуштум эле. Бактияр байкен көңүлү көтөрүлдү деген ишеничтебиз, Бактияр байке эгер угуп жатса дагы бир рет ысык сабам узатып коелу. Жана тапшырма берген үчүн рахмат. рахмат. Көтөрө албасак кечирим сурайбыз. Рахмат айталы. Көтөргөнгө аракет жасадык, туурабы? Жасадык. Тумар радиосунда Тумар Тайм. 18:51 мекенибизде, ардактуу достор. Ал эми Тумар радиосунда Тумар Тайм шоусунун жыйынтыктоочу убактысы дагы келип калды. Нурболот бат эле. Билинбестен, ооба. Жана ошондой эле шоунун башында жакшынакай келишим түзгөнбүз. Шоунун жаңырышында сигнал жаңырар менен мен саякаттаганды жакшы көрөм. Айтышыңыз керек болчу. Анан сиздин оюңузча өткөздүңүзбү, өткөзгөн жоксузбу? Эң башында өткөрдүм, андан кийин өткөргөн жокмун го дейм. Өткөрдүңүз? Өткөрдүмбү? Ооба, өткөрдүңүз. Албаңызчы. Кантип эле алдайын? Анда келиңиз, дароо эле сандыкты ачыңыз. Ошондо аткарып каламбы? Арастан биз аткармак белек. Келиңиз. Мен укпай калдым ушунчалык. Кол чаалар менен ачалычы сандыкты. Биз дагы билбейбиз кандай тапшырма экенин. Сектор приз болуп калса. Ошондой мүмкүнбү? Мүмкүн. Ана. Бисмилла. Месса. Эмне тапшырма экен? Пам парарарам, алып чыгыңыз. Көрсүн. Биздин телегөрүүчүлөр да көрсүн, бул жака көрсөтүп коюңуз камерага. Мынакей, чыгыш бийин бийлеп бериңиз деп Нурболот. Сону бийлеп болушубуз керек, Чыгыштан башка бий болсо жакшы болмок да. Эми чыгыш деп аткандай чыгышты. Латинон жакшы биличим да, бербейм. Музыка дагы даяр бизде. Нурболот, кеттик анда, дароо эле тапшырманы аткаралы, ардактуу достор. Алдыңыздарда Нурболоттон чыгыш бий кой туруңуз. Нурболот, музыка менен бийлейбиз. Мен бул жактан музыка коюп коеюн. Кеттик анда. Кеттик. Мына кетти, Нурболоттун колдору кетти. Баштады. Кеттик. Кана. Белдермен. Баштаңыз. Кеттик, Нурболот. Ардактуу достор, радио угармандар, дароо биздин Тумар ТВ телеканалына азыр кошулуңуздар. Көрүп калсаңыздар болот сонун чыгыш бийген Нурболоттон.
Кетти, колдор гана ичтер. Болду, азаматсыз. Нурболот жетиштүү. Кол чабуулар сизге. Жакшы аткардыңыз. Жок. Аракетиңиз абдан сонун болду. Ооба. Эфирге келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айтабыз. Чыгармачыл ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Буюрса алдыда далайлаган конкурстарды, сынактарды музыкалык багындырасыз деген ишеничтебиз. Чоң рахмат сиздерге да ийгилик. Эркин микрофон. Жалпы ушул биздин угармандарга, жалпы кыргыз элине биринчиден ушул ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун дейбиз. Ар бириңиздердин иштериңиздерге ийгилик, ден соолук болсун, мекенибизде тынччылык болсун, кармаган орунуңуздар кабыл болсун. Жана ошондой эле сиздердин жалпы жамаатыңыздарга чоң ыраазычылык, иштериңиздерге ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат айтабыз. Ардактуу достор, микрофондо болгон атыжөнүм Гүлкайыр Нурматова. Буюрса сиздер менен эртең дал ушул Тумар Тайм шоусунда ушканча коштошомун. Чау, эфир аркылуу ушканча. Күн кызарып уясына батканда, жигит кызды бир көрүүгө шашканда, Тумар радиосунда кечки шоу Тумар Тайм. Оюн күлкү аралаш, жылдыздардын катышуусундагы ысык шоу. Иш күндөрү кечки саат 6-дан 7-ге чейин Радио Тумар жана Тумар ТВ телеканалында Тумар Тайм.